Кудай сүйүү, бир туугандар. Кудай сүйүү. Бүгүнкү насаат сөзүнүн темасы ушундай аталат. Кудай сүйүү. Бул жаңы 2024-жылыбызды Кудай сүйүү деген тема менен баштап, кандай сонун, Кудай сүйүү деген тема менен баштап, жана Кудай сүйүү деген тема менен аяктаган 2024-жылды. Андан да жакшысы сүйүү менен баштап жашообузду сүйүү менен аяктаган бул эң жакшы. Канчалаган адамдар сүйүү менен баштап, бирок аягы тилекке каршы сүйүү менен бүтпөй калган учурлар көп. Сүйүү деген сөз ыйык жазууда Кудай деген сөздөн кийинки эле эң көп колдонулган сөз. Ыйык жазуунун автору ким? Кудай өзү. Демек, ыйык жазуу ким жөнүндө? Албетте Кудай жөнүндө. Эгерде автору Кудай өзү болсо, анда Кудай өзү жөнүндө эң көп жазат. Эң башынан баштап аягына чейин. Кудай деген сөз биринчи, эң көп кайталанган. Андан кийинки эле экинчи сөз бул сүйүү деген сөз. Албетте Кудайдын сүйүүсү. Сүйүү бул Кудайдын бардык касиеттеринин, бардык сапаттарынын жана бардык мүнөзүнүн негизи. Мисалы, Кудайдын бардыгын билүүчү, бардыгын көрүп туруучу, бардык жерде болуучу, кудуреттүү касиеттери анын сүйүүсүнө негизделген. Ошондой эле ырайымдуу, боорукер, мээримдүү жана кечиримдүү Кудай адамзатты абдан сүйгөндүктөн ырайымын төгүп, боорукердигин көрсөтүп, мээримин төгүп жана алардын күнөөлөрүн кечирет. Ошондой эле адамдарга көпчүлүк учурда жакпаган Кудайдын бир сапаты бар. Каардуу Кудай. Жазалоочу Кудай. Бирок Кудайдын ошол каары, же болбосо жазалоочу сапаты дагы адамды абдан сүйгөндүктөн ал жазалайт экен. Өзүнүн катында жазылып турат. Кудай атасы балдарын сүйгөндөй, Кудай дагы силерди сүйгөндүктөн жазалап жатат деп. Демек, Кудай сүйүү жана Кудайдын сүйүү сапаты, сүйүү мүнөзү, анын бардык мүнөзүнүн өзөгү. Сүйүү бул анын табияты экен. Эч убакта Кудайдын каары анын сүйүүсүнөн бөлүнүп өз алдынча иштебейт экен. Кудайдын бардык сапаты бизге жагабы жакпайбы, ырайымы жагат, кечирими жагат, бирок каары жакпайт, жазалысы жакпайт. Бирок ошентсе дагы анын сүйүүсү аркылуу өтөт экен. Анткени жогоруда айтканымдай, сүйүү анын табияты. Сүйүү анын бардык мүнөзүнүн жана сапатынын өзөгү. 1-Жакан 4-бап 8-де жана 16-аятта мындай дейт. Ким сүйбөсө, ал Кудайды билбейт. Анткени Кудай сүйүү. Кудайдын бизге болгон сүйүүсүн билип, ошого ишендик. Кудай сүйүү. Сүйүп жашаган адам Кудайдын ичинде жашайт. Кудай да анын ичинде жашайт. Демек, Кудай сүйүү деп мен айтып жаткан жокмун. Ким айтып жатат? Кудай өзү айтып жатат. Кудай өзү өз сөзүндө Кудай сүйүү деп айтып жатат. Жана бул каттын автору Жакан. Ал Жакан жазган жакшы кабарды жазган. Жана анын 3 каты бар. Ал жакшы кабарынын жана катынын өзөгү сүйүү экен. Сүйүү деген сөз ушунчалык көп кайталанат. Эмнеге деп ойлосоңуздар, менин жеке байкоома барганда ал
Кудайдын сүйүүсүн ушунчалык башкаларга караганда көбүрөөк, орусча айтканда, переживать этиптир да. Баштан кечириптир. Бекеринен айтылбаса керек, сүйгөн шакирт деп. Ошол Исанын сүйгөн шакирти сүйүү жөнүндө. Ал Кудайды сүйүү деп атап атат. Демек, ага ушундай Кудайдын сүйүү табияты, Кудайдын сүйүү мүнөзү көбүрөөк ачылса керек деп ойлойм. Ошондуктан ушул катты, сүйүү катын жана жакшы кабарды жазып жатат. Башталыш 1-бапта Кудай адамды кандай кылып жаратты эле? Өз бейнеси боюнча өзүнө окшош кылып жаратты дейт. Аларды эркек аял кылып жаратты дейт. Кудайдын бейнеси деген эмне, бир туугандар? Кандай руханий жигинсиңер? Дароо эле туура жооп бересиңер. Кичине жаңылып койсоңор боло. Мен ойлогондой жооп берип койсоңор боло. Адатта көпчүлүк учурда бейне дегенде биз эмнени элестетебиз? Дене, кебетени элестетебиз. Бирок Кудайдын кебетеси же денеси барбы? Жок, Кудай рух. Анда бейне деген эмне? Жогоруда айттыңар силер, туура жооп бердиңер. Анын мүнөзү. Бейне деген бул анын инсандыгы, бул анын табияты, анын мүнөзү. Демек, Кудай адамды өз бейнеси боюнча өзүнө окшош кылып жараткандыгы, ал адамды кантип жаратыптыр? Кандай кылып жаратыптыр? Кудай сүйүү дедик. Демек, адамды кандай кылып жаратыптыр? Сүйүп жараткан, сүйүү менен жараткан жана сүйүү үчүн жараткан. Кудай адамды сүйүү үчүн жараткан. Мен сүйүү үчүн жаратылганмын. Дагы бир жолу. Мен сүйүү үчүн жаратылганмын. Дагы бир жолу көзүбүздү жумуп туруп, ишенимди кошуп туруп жарыялайбыз. Мен сүйүү үчүн жаратылгам. Амин. Бул чындык, бул мен ойлоп тапкан идея эмес, бул Кудайдын сөзү. Кудай адамды өз бейнеси боюнча жараткандыгы, Кудай аны сүйүү үчүн жараткан. Кудай адамды өзү менен биринчиден сүйүүдө өзгөчө мамиледе, сүйүүдө мамиледе болуш үчүн, ошондой эле биз бири-бирибиз менен сүйүүдө өзгөчө мамиледе болушубуз үчүн жараткан. Бул жөнүндө Эфестиктер 1-бап 3-5 чейинки аяттарда мындай дейт. Бизге Машаяк аркылуу асмандагы ар кандай рухий баталарды берген Теңирибиз Иса Машаяктын Кудайы жана Атасы макталсын. Биз Кудайдын алдында сүйүүдө ыйык жана кемчиликсиз болушубуз үчүн ал бизди дүйнө жарала электен мурун эле Машаяк аркылуу тандап алып, өз каалоосу жана жакшы тилеги боюнча Иса Машаяк аркылуу өзүнө бала кылып алууну алдын ала белгилеп койгон. 3-аятта бизге Машаяк аркылуу Кудай Ата асмандагы ар кандай рухий баталарды берди дейт. Бул рухий баталардын эң туу чокусу бул сүйүү. Жана мен 4-аятка басым жасагым келип атат. Биз Кудайдын алдында сүйүүдө ыйык жана кемчиликсиз болушубуз үчүн, карасаңыздар, жөн эле эмес, бирок баса белгилеп атат. Сүйүүдө ыйык жана кемчиликсиз болушубуз үчүн ал бизди дүйнө жарата электен мурун эле жараткан, тандап алган, башкача айтканда жараткан дейт. Демек, бул аят дагы бир жолу бекемдеп атат. Кудай адамды сүйүүдө ыйык жана кемчиликсиз болуш үчүн жараткан. Кудай адамды сүйүү үчүн жараткан. Демек, биз сүйүү үчүн жаратылганбыз. Эгерде бул сөздөр чындык болсо, анда жек көрүү, ачуулануу,
ичи тарлык, көрө албастык, коркунуч, таарыныч жана башка ушул сыяктуу жаман нерселер, жаман сезимдер кайдан пайда болгон? Акыркы илимий изилдөөлөргө ылайык адам коркунуч үчүн эмес, сүйүү үчүн жаратылгандыгы далилденген. Атүгүл окумуштуулар далилдешкен. Адам коркунуч үчүн эмес, сүйүү үчүн жаратылгандыгын далилдешкен. Бул жөнүндө ыйык жазууда мындан 2000 жылдай мурун эле мындай деп айтылган. Анткени Кудай бизге коркунучту эмес, күчтүү, сүйүүнү жана өзүн өзү башкара билүүнү берүүчү рухту берген. Башкача айтканда, Кудай бизди коркунуч үчүн эмес, сүйүү үчүн жараткан дейт. Мен эмнеге коркунуч, бул илимий жагынан дагы коркунуч үчүн эмес, сүйүү үчүн жаратылган деп атат. Ыйык китептагы Кудай бизди коркунуч үчүн эмес, сүйүү үчүн жараткан деп атат. Мен ойлодум, сүйүүнүн антоними бул жек көрүү да деп ойлондум. Анан илимпоздордагы бардык жаман нерсенин булагы бул коркунуч дейт. Коркунучтан бардык жаман нерселер келип чыгат дейт. Бардык жакшы нерсенин булагы, өзөгү бул сүйүү дейт. Сүйүүдөн бардык жакшы нерселер, кубаныч, тынчтык, чыдамкайлык, ишенимдүүлүк жана башка бардык жакшылыктар келип чыгат экен. Эмнеге коркунуч бардык жамандыктын булагы деп мен ойлондум. Көрсө бул чындык экен. Мен ыйык жазууну карап чыгып, азыркы окуган Тимотей 2-бап, 2-Тимотей 1-бап 7-де Кудай бизди коркунуч үчүн эмес, сүйүү үчүн жараткан. Коркунучту эмес, сүйүүнү берген. Анан мен эстедим дароо эле. Эден багында 1-2 бап, өзгөчө 3-бапта эң биринчи жаман сезим кайсы сезим эле? Коркунуч. Адам күнөө кетиргенде жашынып калган. Кудай, адам, сен кайдасың? деп сураганда. Бактан сенин үнүңдү угуп коркуп кеттим. Ошондуктан жашынып калдым деп жооп берген. Демек, ыйык китептен көрүп атабыз. Эң биринчи жаман сезим бул коркунуч. Демек, мен ынандым ушул нерсеге. Илимий изилдөөлөрдүн тыянагына дагы ынандым. Бардык жаман нерсенин тамыры, өзөгү бул коркунуч экен. Дагы кийинки аяттардан дагы көрөбүз. Демек, адам коркунуч үчүн эмес, же болбосо жаман нерселер үчүн эмес, сүйүү үчүн жаратылгандыгын ыйык жазуу бизге дагы бир ирет тастыктап жатат. Ал эми жогоруда айтканымдай жек көрүү, ачуулануу, ичи тарлык, көрө албастык, коркунуч, таарыныч жана башка ушул сыяктуу ар кандай жаман нерселер, жаман сезимдер, булардын бардыгы сырткы чөйрөдөн келген. Сырткы дүйнөнүн таасиринен келген нерселер. Жана булардан арылууга мүмкүн. Ал эми табияттан арылууга мүмкүн эмес. Кудайдын табияты эмне дедик? Сүйүү. Ал адамды кандай кылып жараткан? Сүйүү үчүн жараткан. Демек, адамдын табияты сүйүү үчүн жаратылган. Албетте биз Адам атанын күнөөсүнүн айынан баарыбыз күнөөкөр болуп төрөлдүк. Коркунуч жана башка жогоруда айтылган жаман сезимдер, жаман нерселер бул күнөөкөр табияттын, күнөөнүн айынан келген нерселер. Бирок мен айттым, булардан дагы арылууга мүмкүн деп. Кантип арылууга мүмкүн? Иса Машаяк аркылуу гана. Күнөөдөн арылууга мүмкүн. Күнөөдөн Иса Машаяк аркылуу гана арылууга мүмкүн. Жогоруда айтылган жаман табият дебейин, сырттан келди деп атпайм. Анткени адам биринчи жаратылганда анда коркунуч жок болчу да, эсиңердеби? Сүйүү болчу, бардык жакшы нерселер болчу, ичи тарлык, көрө албастык деген жок болчу. Бирок сырттан келбеди кийин. Коркунуч келди. Андан кийин эмне келди? Уялуу сезими келди. Андан кийин анын балдары Кабыл көрө албастык кылып Абылды өлтүрүп салды, ичи тарлык кылып,
мына ишитарлык көрө албастык, атаандаштык деген сыяктуу ошентип күнөө көбөйгөн сайын жаман нерселер көбөй баштады. Бирок жакшы жаңылык бир туугандар, бул сырттан келген нерселерден кайра арылууга мүмкүн. Ал жол бир гана Иса Машаяк аркылуу. Ошентип бир туугандар, биз Эфестиктер 1-бап 3-аяттан Кудай бизди сүйүүдө ыйык жана кемчиликсиз болушубуз үчүн жаратылгандыгын көрдүк. Жана бул каттын автору Павыл ушул чындыкты, Павыл дагы Кудайдын сүйүүсүн терең түшүнгөндүктөн жыйын үчүн андан ары мындай деп сыйынган экен. Эфестиктер 3-бап 18-19 аяттарда мындай дейт. Ошондой эле сүйүүгө тамырланышсын жана негизделишсин. Эфестиктер 3-бап 18-19. Сүйүүгө тамырланышсын жана негизделишсин. Бардык ыйыктар менен бирге Машаяктын сүйүүсүнүн кеңдиги менен узундугун, тереңдиги менен бийиктигин эмне экендиги түшүнө алышсын деп, акыл жеткис ошол сүйүүнү таанып билишсин деп, Кудайдын толуктугуна толушсун деп сыйынам дейт. Павыл бир нерсе окутаардан мурун, бир нерсе айтаардан мурун, насаат айтаардан мурун, ал өзү ошол нерсенин башынан өткөргөн. Ал Кудайдын сүйүүсүн ушунчалык терең түшүнгөн экен. Анан карасаңыздар, кандай терең сөздөр. Биз буга терең маани берсек, биз дагы Павыл окшоп түшүнөт белек. Сүйүүгө эмне кылышсын дейт? Тамырланышсын дейт. Павыл айткандок, ачууга тамырланышсын, коркунучка тамырланышсын деген жок. Элчи Жакып өзүнүн катында ар кандай жаман нерселердин жана ачуунун тамырларын алып салгыла дейт. Карасаңар, ыйык китеп бири-бирин канчалык толуктап турат. Бардык жамандыктын тамырларын, ачуунун, коркунучтун тамырларын алып салгыла дейт. А бул жакта Павыл айтып атат. Тескерисинче сүйүүгө тамырлангыла жана негизделгиле дейт. Илимий изилдөөлөргө ылайык канчалык биз бир нерсе жөнүндө көбүрөөк ойлонсок, ошол нерсе тамырланат экен биздин мээбизде. Демек, Кудайдын сөзү жөнүндө көбүрөөк ойлонсок, ошол нерсе тамырланат биздин акыл эсибизде. Бардык ыйыктар менен бирге Машаяктын сүйүүсүнүн кенендиги менен узуундугун ченей алабызбы? Бийиктиги менен тереңдигин ченей алабызбы? Бул образдуу айткан, бирок чексиз. Ушунчалык чексиз сүйүүсүн эмне экендигин түшүнө алышсын деп сыйынам дейт. Канткенде биз түшүнө алабыз, бир туугандар. Канткенде биз Кудайдын чексиз сүйүүсүн түшүнө алабыз. Мээбизди иштеткенде. Өткөн насаатта мен мээңизди иштетиңиз деген насаатта сөз айткам, эсиңиздеби? Ошол жакта бир мен жаңылыштык кетирип турмун, азыр оңдой кетейин. YouTube'га ким оператор текстин оңдоп койсоңуз болот. Мен адамдын мээси канча нейрондон турат деп айттым эле, эсиңердеби? $100 миллион деп айткан. Бирок 100 миллион эмес, Эсенбайке айтканда 100 миллиард экен. Бул жакта бир байке келип айтты да, атын эсимен чыгып кетти, бир байке бар. Нил байке келип айтты. Мен дагы ушул мээге кызыгып передачаларды көрүп, анан миллиардтаган деп уккам деди. Мен балким жаңылып алдым, үйдөн карап көрөйүн деп текстти карасам, миллиондун ордуна миллиард деп туруптур да. Мен ошол эмки айтканда оңдоп коюшум керек экен деп бүгүн оңдоп атам.
100 миллион эмес, 100 миллиард нейрондордон турат экен. Анан ал 1 секундта мен 400 миллион деп айткан, бирок 400 миллиард операцияны жасайт экен. 400 миллиард ишти жасайт экен. Ошону менен биз жаңы мээбиз жаңы нейрондорду, нерв клеткаларын жаратып турат экен. Секунд сайын. Биз секунд сайын ойлонобуз. Жана ойлонгон сайын мээбиздин кыртышын, мээбиздин формасын өзгөртүп турабыз. Мен айткан, жакшы ойлор биздин мээбизди жакшы жака өзгөртөт. Ал эми жаман ойлор биздин мээбизди жаман жака өзгөртөт. Ал эми мээбиз биздин денебизге таасирин тийгизет. Жаман жака өзгөргөн мээбиз денебизге бүт жашообузга жаман таасирин тийгизет. Ал эми жакшы жака өзгөргөн биздин мээбиз денебизге жакшы таасирин тийгизип, бүт жашообузга, бүт адамдар менен болгон мамилебизге жакшы таасирин тийгизет. Ал эми жогоруда айттым, биз кайсы нерсе жөнүндө көбүрөөк ойлонсок, ошол биздин мээбизди өсөт деп. Ошондуктан биз мээбизди иштедип, акылыбызды иштедип, Кудайдын сүйүүсү жөнүндө көбүрөөк ойлонсок, бир туугандар, сүйүү нейрондору, молекулалар жүрөк окшогон жаралып баштайт дагы, биздин мээбиз жаңгактын формасынан жүрөктүн формасына өзгөрүп баштайт деп тамашалап. Албетте мен образды айтып атам, бирок муну менен эмнени айткым келип атат? Жакшы жака өзгөрөт. Албетте мындай өзгөрбөйт, бирок жакшы жака өзгөрөт. Сүйүүгө толобуз, бир туугандар. Элчи Паул ушуну каалап атат. Түшүнүшсүн деп. Биз кантип түшүнөбүз? Акылыбыз менен, мээбиз менен түшүнөбүз. Акыл жеткис ошол сүйүүнү мээбиз, акылыбыз, жүрөгүбүз менен таанып билип, Кудайдын толуктугуна толобуз. Амин. Эми ушундай Кудайдын сүйүүсү, Кудай сүйүү бул анын мүнөзү жана табияты. Кудайдын ушул сүйүүсү иш жүзүндө кантип иштейт, бир туугандар? Албетте, ыйык китеп жоопсуз калтырган жок. 1-Корундуктар 13 бапта биз баары билебиз жакшы. Бул бапты сүйүү одасы деп коет. Кыргызча ода деген ыры, сүйүү ыры деп коелу. 13 бапта мындай дейт. 1-аяттан 3-аятка чейин карайлы. Эгерде мен адамдын жана периштенин тили менен сүйлөй алсам, бирок менде сүйүү жок болсо, анда мен зың эткен жезмин же шыңгыраган коңгуроомун. Эгерде мен пайгамбарчылык кылсам, бардык сырларды билсем, толук билимге ээ болсом, тоону ордунан жылдыра ала тургандай ишенимим бар болсо, бирок менде сүйүү жок болсо, анда мен эч ким эмесмин. Эгерде мен мал мүлкүмдүн баарын таратып берсем, денемди отко таштоого даяр болсом, бирок менде сүйүү жок болсо, мунун баардыгы пайдасыз. Бул 3 аятта буга чейинки 12 бап жана 14 баптарда жазылган рухтун жөндөмдөрү жөнүндө айтылат. Корунт чыйында мындай бир көйгөй болгон. Баары эле баш болгусу келген. Баары эле ооз болгусу келген. Бирок кечээ Эсен байке бизге ушул жөнүндө айта кетти. Кудай өзү каалагандай берет, биз каалагандай эмес. Жөндөмдү Кудай өзү каалагандай бөлүштүрөт. Биз каалаган жөндөмгө ээ боло албайбыз. Кудай кандай берсе өзүнүн эрки менен ошого ээ болобуз. Корунт чыйында ушундай көйгөй болгон, алар 1-аятта айтып атат. Эгерде мен жанагындай, алар бардык эле тилдерде сүйлөгүлөрү келген, бирок элчи Паул айтып атат. Мен тилдерде гана эмес, атүгүл периштенин тили менен сүйлөсөм дагы. Бирок менде сүйүү жок болсо, анда мен зың эткен жезмин, шыңгыраган коңгуроомун дейт. Эгерде мен пайгамбарчылык кылсам, бардык сырларды билсем, атүгүл Даниэль жорый албаган түштөрдү, Юсуп жорый албаган түштөрдү жорусам дагы дейт. Толук билимге ээ болсом, тоону ордунан жылдыра ала тургандай ишенимим бар болсо. Карасаңар, биздин сарыгы чыданда ишенимибиз жетишпей атса, бул жактан, ишеним биз үчүн өтө маанилүү, туурабы? Кээде биз айыкпай атсак, ишеним жетишпей атат деп ойлошубуз мүмкүн. Бирок бул жакта айтып атат.
тоону ордунан жылдыра ала тургандай ишенимим бар болсо дагы, бирок менде сүйүү жок болсо, андай ишенимдин эч кандай пайдасы жок. Жана эгерде мен мал мүлкүмдүн баарын таратып берсем, башкача айтканда кайрымдуулук иштерин, жакшылык иштерин ушунчалык адам таң калтырарлык кылсам, бирок менде сүйүү жок болсо, мунун баардыгы пайдасыз. Бир сөз менен айтканда, сүйүүсүз эмне кылба, анын баардыгы пайдасыз. Биздин жыйында аздыр көптүр кызмат кылгандар барбыз. Ошондой эле коомдо, ар кандай уюмда, мамлекеттик жумушта ар кандай иштерди кылабыз, бизнес кылабыз. Кудай үчүн кылып атабыз деп ойлойбуз. Аракет кылабыз ошого, бирок эмне гана кылбайлы? Сүйүү жок болсо, анын баардыгы пайдасыз экен. Андан ары сүйүүнүн жүрүм-турумун айтып атат. 4-аяттан баштап. Сүйүү чыдамдуу, сүйүү боорукер, сүйүү көрө албастык кылбайт. Жана коркунучтан келген эмелер жок экен сүйүүдө. Жаман сезимдер, көрө албастык деген жаман сезимде, ошондой жаман сезимдер, мактануу деген жок экен, текебердик жок экен, адепсиздик жок экен, өз пайдасын көздөө жок экен, ачуулануу, кек сактоо жок экен. Сүйүү адилетсиздикке кубанбайт, тескерисинче чындыкка кубанат. Мына сүйүүдөн келип чыккан кубаныч бар экен. Сүйүү баарын жаап коет, сүйүү баарына ишенет, баарынан үмүт үзбөйт, сүйүү баарын көтөрөт. Сүйүү кечиримдүү. Жана сүйүү эч качан токтобойт. 13-аятта. Азыр үчөө бар. Ишеним, үмүт жана сүйүү. Бирок сүйүү баарынан жогору. Ишенимден дагы сүйүү жогору экен. Ошондуктан эмне гана кызмат кылбайлы, кандай гана жөрдөн бербесин, жыйында болобу, коомдо болобу, мамлекеттик жумушта болобу, эмне гана иш кылбайлы, кандай гана талантыбыз же рухий дар, белегибиз, жөндөмүбүз болбосун, сүйүү менен кылсак, мына бул жөндөм эң пайдалуу жөндөм экен. Ушундай жөндөмдү, ушундай сүйүү менен колдонулган жөндөмдү Кудай баалайт жана Кудай сыйлыгын берет. Жана дагы бир үзүндүнү карайлы. Бул жана башында окуганбыз, Жакан жазган кат, 4-бап, Жакандын 1-каты, 4-бап, 7-аяттан баштап окуйлу. Кудайдын ушул сүйүүсү кандайча иштейт? Мындай дейт. Сүйүктүүлөрүм, бири-бирибизди сүйөлү, анткени сүйүү Кудайдан. Ким сүйсө, ал Кудайдан туулган жана Кудайды билет. Ким сүйбөсө, ал Кудайды билбейт, анткени Кудай сүйүү. Кудайдын сүйүүсү бизге бул аркылуу айкын болду. Уул аркылуу өмүргө ээ болушубуз үчүн Кудай бул дүйнөгө өзүнүн жалгыз уулун берди. Сүйүү деген мындай. Биз Кудайды сүйгөн жокпуз, бирок ал бизди сүйгөндүктөн биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз уулун ырайым курмандыгы катары берди. Биз Кудайды сүйгөн жокпуз дейт. Башталыш 1-2 бапта биз көрдүк, Кудай бизди сүйүп жараткан. Сүйүүдө өзгөчө Кудай менен мамиледе болушубуз үчүн жараткан. Бирок адам Кудайга тил албастык кылып күнөөгө батты. Ошентип биз эмне кылдык? Кудайдын сүйүүсүн жоготуп койдук. Кудайдын сүйүүсүнөн ажырап калдык. Бирок ошого карабастан, канчалык күнөөкөр болсок дагы, канчалык коркунуч, көрө албастык, ичи тарлык, жаман нерселерге батсак дагы, ал бизди сүйгөндүктөн биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз уулун ырайым курмандыгы катары берди дейт. Кудай сүйүү, ал бизди күнөөкөр кезибизде эле сүйүп алды. Ал айткан жок, биринчи күнөөлөрүңөн тазаланып кел,
анан мен баштапкы сүйүүмдү уланта берем деген жок. Күнөөкөр болсок дагы, алсыз болсок дагы, Кудайсыз болсок дагы, Кудай бизди сүйдү. Сүйүктүүлөрүм, эгерде Кудай бизди ушундай сүйсө, анда биз дагы бири-бирибизди сүйүшүбүз керек. Кудайды эч ким эч качан көргөн эмес. Эгерде биз бири-бирибизди сүйсөк, анда Кудай биздин ичибизде жашайт жана биздин ичибизде анын жеткилең сүйүүсү бар. Демек, биздин Кудайга болгон сүйүүбүз кантип иш жүзүндө көрүнөт экендир туугандар? Кимге болгон сүйүү аркылуу? Бири-бирибизге болгон сүйүү аркылуу. Эгерде бири-бирибизди сүйсөк дейт, жана бири-бирибизди сүйөлү дейт. Кудайдын бизге болгон сүйүүсүн билип, ошого ишендик. Кудай сүйүү. Сүйүп жашаган адам Кудайдын ичинде жашайт, Кудай да анын ичинде жашайт. Биздин ичибиздеги сүйүү жеткилеңдикке жеткендиктен сот боло турган күнү биз кайраттуулукка ээбиз. Анткени ал кандай болсо, биз да бул дүйнөдө ошондойбуз. Сүйүүдө коркунуч жок. Тескерисинче, жеткилең сүйүү коркунучту жок кылат. Корккон адам кыйналат. Корккон адамдын ичиндеги сүйүү жеткилең эмес. Кудай бизди коркунуч үчүн жараткан эмес. Сүйүү үчүн жараткан. Ошол Кудайдын сүйүүсүндө коркунуч жок. Жеткилең сүйүүдө коркунуч жок. Жана жеткилең сүйүү коркунучту жок кылат. Ал эми корккон адам дагы эле Кудайдын сүйүүсүнүн тереңдиги менен, кенендигин, бийиктиги менен, узундугун таанып биле элек. Толук таанып биле элек. Ал бизди биринчи сүйгөндүктөн биз да аны сүйөлү. Ким мен Кудайды сүйөм десе, бирок бир тууганын жек көрсө, ал жалганчы. Анткени өзү көрүп турган бир тууганын сүйбөсө, көрүнбөгөн Кудайды кантип сүймөк эле? Биз андан ким Кудайды сүйсө, ал бир тууганын да сүйсүн деген осуятты алганбыз. Демек, Кудайга болгон сүйүүбүз бири-бирибизге болгон сүйүүбүздөн көрүнөт экен. Ошондуктан 4 принцип менен бөлүшкүм келет, кыска нуска. Биринчи принцип бул Кудайды сүйүү, экинчи бири-бирибизди сүйүү, үчүнчү душманыңды сүйүү, төртүнчү бул дүйнөнү сүйбө. Кудайды сүйүү Кудай өзү айтып атат, Матай 22:37 аятта улуу осуят жазылган. Исага мындай деп жооп берди. Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт акылың менен сүй. Биринчи жана эң маанилүү осуят ушул. Кудай бул жактан кеңеш берген жок. Кудай буйрук берип атат. Кудай сүйүп койчу, кааласаң сүй, каалабасаң сүйбөй деле койсоң болот деген жок. Элчи Паул кээ бир каттарында мен буйрук катары эмес, кеңеш катары айтам дейт. Кеңештер бар, насааттар бар. А бул жакта Кудай. Ал сүйүүнүн автору. Ал бизди жараткан, жаратуучу. Ал укуктуу, буйрук береби, осуят кылабы, анын укугу. Эң улуу осуят бул буйрук. Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт түшүнүгүң менен, бүт акылың менен, башка жакшы кабарларда дагы бүт түшүнүгүң менен, бүт акылың менен сүй дейт. Түшүнүгүбүз жана жогоруда айтканыбыздай, мээбизди иштетип, акылыбызды иштетип сүйсөк, жана Кудайды сүйүү жөнүндө көбүрөөк ойлонсок, китепти окуп, китепти изилдеп, Кудайды сүйүү жөнүндө көбүрөөк ойлонсок, илимий изилдөөлөргө ылайык, адам бир нерсе жөнүндө 21 күн бою ойлонсо, мындай жөн эле ойлонуп коюу эмес, бирок терең кунт коюп, чын жүрөгү менен ушундай фантазировать этип, элестетип, ой жүгүртсө, ошол нерсе 21 күндүн ичинде адатка айланат дейт. Аны 3 жолу кайталаса, 63 күндө бул жашоо образы болуп калат. Келе бүгүн жылдын башында чечим чыгаралы. Кудайды сүйөм деп.
Биздин осуятыбыз, девиз ошондой да. Кече кайталадык. Кудайды сүйөм жана шакирттерди даярдайм. Кудайды урматтайм деген сүйөм жана шакирттерди даярдайм деген. Кудайды чын жүрөгүм менен, жан дилим менен сүйөм деп ушул үстүндө ой жүгүртүп баштасак, жогоруда айткандай 21 күн бою, анан аны 3 жолу кайталасак, терең ой жүгүртүп 63 күн бою бул биздин жашоо образыбыз болуп калат. Качан жашоо образыбыз болуп калганда биз эч убакта кайра артка кайрылгыбыз келбейт. Коркунуч жөнүндө, ачуулануу, жек көрүү жөнүндө ойлонгубуз да келбей калат. Мындай изилдөө бар экен да, адатта биз алсыздыгыбыз менен күрөшкөндө, ошол алсыз нерселер жөнүндө эле ойлоно беребиз. Ой, мен таарынчаакмын же мен тиге таарындым, мен кечире албай атам деп ошол жөнүндө ойлоно берсек, тескерисинче ошол өсүп чыгат экен. Түшүндүңөрбү, эмне үчүн арыла албай жатабыз жаман нерселерден? Ал жаман нерселер жөнүндө ойлонбой, жакшы нерселер жөнүндө. Өзгөчө бул жакта жазылгандай, Кудайды сүйүү жөнүндө ойлоно берсек, 63 күндөн кийин, 3 айдан кийин, 4 айдан кийин, тетакта алыс калып калыптыр уже менин жаман адатым. Уже ал жөнүндө канча күндөн бери ойлонбой деле калыптырмын. Мен эсимде жаңы келгенимде, Кудайга келип, жыйынга жаңы келип жүргөндө мен бир нерсеге наалый берчимин. Мен башым ооруйт, анан менин памятим начар деп. Эсен байке мен жаңы эле таанышсам мындай чыккандай эле унутуп калчумун. 24 жашымда. Мен иштебей калган чындап. Арак, тамекинин айынан. Бирок ушундай Кудай сөзүнө сүйүү пайда болду. Лагерге даярданып атабыз жаштардын. Анан биздин лидерибиз аят жаттат. Ар бир эмеге күнгө аят жаттайт. Эртең мененки тамакка, түшкү тамакка, кечки тамакка биз лидерлер эшикти кайтарып турабыз. Давай, Гүлназ айтып бериңиз. Жаттадыңыз, мен обед завтракка кириңиз деп киргизчүбүз. Бирок мен өзүм мындай ашкерлендим да, лагерге чейин. Мен өзүм лидер болуп туруп жатка билбесем, анда кантип башкалардан сурайм деп өзүм эле демилгени колго алып жаттай баштадым аят. Ошол менин жашоо образым болуп калды. Кийин жарым жылдан кийин карасам, менин башым ооруйт, менин памятим начар деген нерсе уже 6 ай мурун, 6 ай өтүп кетиптир, андай нерсени айтпай калыптырмын. Мен ал кезде бул чындыктарды жана жогоруда айтып атпаймынбы, 21 күн бою анан 63 күн дегендерди билчү эмесмин. Бул илимий далилдер. Ошондуктан азыр бул нерсени түшүнгөндө ого бетер мен бекемделип атам да. Атүгүл илим дагы бул нерсени далилдеп атат. Ошондуктан чечим чыгаралыбы бүгүндөн баштап? Кудайды сүйөм. Жаман нерселерге эмес, жакшы нерселерге басым коюп баштайлы. Экинчиси ушуга эле окшош дейт Иса. Улуу осуятты улантып атат. Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды ошондой сүй. Бүт мыйзам жана пайгамбарчылыктар ушул эки осуятка негизделген. Канчалык жеңилдетип койду Иса. Мейли 10 осуятты деле жаттасак болот. Оңой, оор эмес. Бирок андан сырткары канча 200, канча 300гө жакын мыйзамдар бар. Андан сырткары еврейлер жаттап алган канча? Уадалар 600дөй ушундай эрежелер бар, мыйзамдар бар. Ошолордун баарын бириктирип эки эле осуят менен жыйынтыктап койду. Кудайды сүй, өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды ошондой сүй. Жеңил. Бир чети жеңил эмес. Кудайсыз аябай кыйын. Вообще мүмкүн эмес Кудайсыз. Римдиктер 13-бапта да мындай дейт. Бири-бириңерди сүйгөндөн башка эч кимге эч нерсе менен карыз болбогула. Анткени жакынын сүйгөн адам мыйзамды аткарган болот дейт. Анткени ойноштук кылба, киши өлтүрбө, уурулук кылба, башка бирөөнүкүнө көз артпа деген жана башка осуяттардын баардыгы өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды ошондой сүй деген сөз менен жыйынтыкталат дейт. Иса айткан, киши өлтүрүү каяктан башталат? Жек көрүүдөн башталат. Демек, жакынын сүйгөн адам киши өлтүрмөк турсун аны жек көрбөйт. Аныкын уурдабайт, аныкына көз артпайт. Ойноштук кылуу жөнүндө да ойлонбойт аны менен жакынын сүйгөн адам. Демек, сүйүү жакынына жамандык кылбайт. Сүйүү мыйзамдын аткарылышы. Иса дагы силерге жаңы осуят берем. Бири-бириңерди сүйгүлө. Мен силерди сүйгөндөй, силер да бири-бириңерди сүйгүлө. Эгерде бири-бириңерди сүйсөңөр,
башкалар силердин менин шакирттерим экенин билишет дейт. Демек, Кудайды сүйүү жөнүндө ойлонгондой эле, бири-бирибизди сүйүү жөнүндө дагы ойлонуп баштайлы. Кимди сүйө албай жатсак, бүгүндөн баштап сүйүп баштайлы, чечим чыгаралы. 3-чү эреже душмандарды сүйүү. Бул Иса айткан. Ал эми мен силерге мындай демекчимин, душманыңарды сүйгүлө. Душманды сүйүү деген сөзсүз эле бизди куугунтуктап, бизди жамандап, бизди сабап аткандарды сүйүү гана эмес. Ал жакта айтып атат, силерди каргагандарга батаңарды бергиле, силерди жек көргөндөргө жакшылык кылгыла, силерди таарынткандар үчүн жана куугунтуктагандар үчүн сыйынгыла дейт. Оңой эмес, бирок чечим чыгарсак бул мүмкүн. Күн сайын биз ар кандай чакырык, вызов деп коет, ар кандай чакырыктарга жашоодо туш болобуз. Мен өткөндө бир жакка барып бир документти бүтүрүшүм керек болчу. Бул Панорама деген дачаны билесиз, көпчүлүгүбүз. Ал жака барсам, илгерки Союз убагындагыдай имарат административный, эски, анан орус апа отурат. Эмнелер керек десем, тигини муну түшүндүрүп берип, бул күндөр иштейбиз дейт. Муну алып кел дейт. Макул, эмкиди алып келем. Алып келип барсам, бул жок, тиги керек дейт. Аны алып барсам, эми бухгалтер жок экен, бухгалтер келиш керек дейт. Качан келет бухгалтер? Биз 3-чү, анан 5-чи, 6-чы, воскресенье күндөрү. 6-чы, 7-чи күндөрү, 6-чы жекшемби күндөрү иштейбиз. Анан бир күнү жыйындан чыгып алып, бүткөндөн кийин бардым. Барсам жок бухгалтер. Анан мен өзүм чыдамым кетип, анын ичинде да киргендер менен бүт эле ызы чуу болот экен да. Анан чыдамым кетип, мен орусча айтып идим. Бул эмне деген жумуш силердики? деп идим. Чыгып кетти ушундай сөз. Ушундай жумуш деди. Эшикти тарса жаап эле чыгып кеттим. Анан өзүм мындай ашкерледи. Эми кантип киресиң? Ушу бетиң менен кантип кийин кантип киресиң? Дедим, кантип кирсем деп ойлонуп атам. Мындай чечим чыгардым, азыр торт алып барам, жаңы жылга жакын куттуктап. Ушундай чечим чыгарып алып. Эмкисинде тортумду көтөрүп алып барып кирейин десем, ызы чуу дагы эле. Менде башка бирөөлөр видеого тартып атыптыр. Силер кылышыңар керек. Тиги ушул чаң будуң ичи. Азыр мен кирсем мындан дагы жаман боло турбайбы? 1 саат күтүп отурдум, сыйындым. Анан кирип барып эле эмне деген жакшы сөздөрдү айттым. Чечим чыгардым. Жанагыны эстеп айтабы деп ойлодум баягы. Ал жөнүндө унутту дагы, силер жакшысыңар, силер азаматсыңар, эң сонун жумуштарды кылып атасыңар деген сыяктуу сөздөрдү айттым. Силердин эмгегиңерди баалаш керек деп ушундай айтсам эле баягы ачылып кетти. Мен силерди баягы жумушуңар бүткөндөн кийин эс алганда му торту жаңы жылыңар менен келе жаткан куттуктап, жөн эле белек чын жүрөгүмөн чыккан десем эле ушундай бир бухгалтери да ачылып кетти, тигиси да ачылып кетти. Мен сурабаган нерселердин баарын тизмек кылып берди. Мен айттым, жазып алайын депчи. Мол нерселерди жазып берди өзү. Башка нерселерин да айтып атат. Жетишет мага. Башыма батпайт мунун баары. Бирок аягында таң калып эле отуруп калдым. Кудай ушунчалык өзгөртүп койду. Ошондо мен ушул принципти түшүндүм. Андан кийин кайсы жерге гана жүрбөйүн, колдонгонго аракет кылам. 31-inde эмнегедир Фрунзеге кирип алдым. Бир каймак алыш үчүн. Баламдын смесь жанагы детский питание алдым. 31-inde билесиңер да, мен билип туруп кирип алдым эмнегедир. Эл көп. Чыгайын десем, меники бир кичинекей эле пакет, 2-3 эле нерсе. Алдымда бир үй бүлө турат, баласын көтөрүп кичинекей бир жаш эле жигит. Мындай толгон бир касса, биягы да толгон. Экөө толгон. Булардын баарын бүткөнчө качан? Мен бирөө чалып күтүп атат тиякта да. Не кылсам, барак эле жаңы жылыңыз менен келе жаткан. Мен өтүп кетейинчи. Десем, мен тиягым экөө чогуу өтүш керек дейт. Биягыңыз өтүп бүткөнчө анан биягыңыз өтөт. Чыгылып тиягынан биягынан чыгат. Мейли эмне, өтө бериңиз. Өзү дагы мындай кебетеси өткөргүсү келбей, настроениясы жок, ушундай болуп аткан. Бирок мен жаңы жылыңыз менен деп куттуктап, анан ошондой өткөрүп койду. Анан мен үчүн принцип болду ушундай. Адамдарга касташпай. Эси катып айтып атса, касташпай. Бул жактан айтып атпайбы, силерди таарынткан, албетте бул куугунтук болгон жок, бирок бул бирден бир мисалы. Силерди куугунтуктагандар же силерге жамандык кылгандар, силерге каршы болгондор үчүн сыйынгыла деген.
Ошентип биз эмне кылабыз аларды? Утуп алабыз. Иса айткан, алардын башына чоок үйөсүңөр. Биз аларды утуп алабыз, тескерисинче душмандык мамиледен достук мамилеге өтөбүз. Кудай каалайт. Биз деле бир кезде ишенбей жүргөндө Кудайдын душманы болчубуз. Арабыздан кээ бирлерибиз балким каршыда чыкканбыз, куугунтуктаганбыз балким. Бирок Кудай эмнени каалады эле биз үчүн? Куткарылышыбызды каалаган. Ошондой эле Кудай дагы алардын куткарылышын каалайт. Амин. Акыркы принцип бул дүйнөнү сүйбө. 1-Жакан 2-бап 15-аятта мындай дейт. Бул дүйнөнү жана бул дүйнөдөгүнү сүйбөгүлө. Ким бул дүйнөнү сүйсө, ал адамда атага болгон сүйүү жок. Бул дүйнө, андан ары жазбай калыптын, бирок дене кумары, көз кумары, турмуш, тиричиликтеги текебердик дейт. Бул дүйнөнү сүйүү. Кандай кайгылуу же кандай өкүнүчтүү атага болгон сүйүүнү бул дүйнөгө болгон сүйүүгө алмаштырып алуу. Анткени бул жакта айтып атат. Ким бул дүйнөнү сүйсө, ал адамда атага болгон сүйүү жок дейт. Демек, ал адам бул дүйнөнү сүйүү менен Кудайга болгон сүйүүнү алмаштырып алган. Ошондуктан, эгерде кандайдыр бир дене кумары, көз кумары же турмушчулук, тиричиликке байланыштуу нерселер Кудайдын ордун ээлеп алган болсо, анда бүгүндөн баштап ошол орунду алмаштыралы бир туугандар. Ал Кудайдын орду. Кудайды сүйүшүбүз керек. Кандай дейсиздер? Кудайдын сүйүүсү канчалык маанилүү? Абдан маанилүү. Анткени Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай ага ишенген ар бир адам өлбөй төөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Абдан сүйгөндүктөн. Биз күнөөкөр кезде эле бизди абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Эмне үчүн берди уулун? Төөлүк өмүргө ээ болушубуз үчүн. Төөлүк өмүр деген эмне? Кудай менен бирге болуу. Амин. Көпчүлүгү тилекке каршы жыйында дагы көпчүлүгү ушундай. Төөлүк өмүр деген бул бейиш, төөлүк өмүр деген бул төөлүк жашоо деп элестетет, жыргап. Кудай жок элестетет. Бирок төөлүк өмүр бул Кудай жана Иса Машаяк менен болгон мамиле. Жакан өзүнүн катында ошентип айтат. Кудай жана анын уулу Иса Машаякты таануу деп, аны менен болгон мамиле. Эмне үчүн Кудайдын сүйүүсү абдан маанилүү? Кудай үчүн. Эмне үчүн Кудайдын сүйүүсү абдан маанилүү? Ал үчүн аябай маанилүү болгондуктан Аян китеби 2-бапта 3-5 чейинки аяттарда мындай деп эскертет экен жыйындарга. Сен көп нерсенин башыңан өткөрдүң. Сенде чыдамкайлык бар. Менин ысымым үчүн иштедиң, чарчаган жоксуң. Бирок менин сага айта турган бир нааразычылыгым бар. Бир жана эң маанилүү нааразычылыгым бар. Сен биринчи сүйүүңдү таштап койгонсуң. Ошондуктан кайсыл жерден жыгылганыңды эстеп, тобо кыл да мурун жасап жүргөн иштериңди жасай бер. Эгерде андай кылбасаң, тобо кылбасаң, анда мен сага жакын арада келем да шамдалыңды ордуңан алып таштайм. Кудай үчүн Кудайдын сүйүүсү абдан маанилүү. Жогоруда биз окудук 1-Корунтуктар 13-бапта. Сүйүүсүз пайдасыз. Бул жыйын кайсы жыйын эле? Эсимен чыгып кетти. Эфес жыйыны. Эфес жыйыны Кудай үчүн укмуш кызмат кылган, рухтун жөндөмдүрү менен бардык кызматтарды кылышкан. Айтып атат, сен көп нерсени башыңан өткөрдүң. Сенде бардыгы бар, менин исимим үчүн иштедиң, чарчаган жоксуң. Бирок эң маанилүү нерсени таштап койдуң дейт. Биринчи сүйүүңдү таштап койдуң. Ошондуктан бул бизди сергите турган сөздөр, бул бизди ойгото турган чындыктар. Биз жүрөгүбүздү, жашообузду, кызматыбызды анализдеп, мен сүйүүнү, Кудайга болгон сүйүүмдү таштап койгон жокмунбу? Кантип билем Кудайга болгон сүйүүмдү таштап койгон? Эмнеден көрүнөт?
Кудайга болгон сүйүү эмнеден көрүнөт? Кудайдын сөзүнө болгон сүйүү. Иса айтат: "Мени сүйсөңөр, болбосо мени сүйгөн адам менин сөзүмдү да сүйөт" дейт. Менин сөзүмдү аткарат. Кудайды ушунчалык сүйгөн адам анын сөзүн жөн эле үстүртөн окуп койбостон терең казып аткаргым келет деп Кудай менен мамилеге суусайт биринчиден. Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгон адам эң биринчиден аны менен мамилеси бар. Ошондуктан бир туугандар, эгерде сүйүүнү экинчи орунга калтырып койгон болсок, бүгүндөн баштап жашообузду текшерип, жүрөгүбүздү карап, биринчи сүйүүнү кайра калыбына келтирели. Бул мүмкүн экен. Кудай айтып атат: "Кайсы жегирден жыгылганды эстеп, тоогулдагы кайра кайтып кел" дейт биринчи сүйүүңө. Ошентип бир туугандар, сөзүмдүн жыйынтыгында бир ой менен бөлүшө кетейин. Бүгүнкү насаат сөз эмне болду? Кудай сүйүү. Адамды Кудай ар бирибизди сүйүү үчүн жараткан. Биз Кудай менен жана бирибиз менен сүйүүдө мамиледе болушубуз үчүн жараткан. Бирок Кудай мени көбүрөөк сүйөт. Кудай мени силерге караганда көбүрөөк сүйөт десем, деп айтсам, силердин реакцияңар кандай болот? Апа сыяктуу кээ бирлер: "Ооба, Кудай Мирланды мага караганда көбүрөөк сүйөт. Мени азыраак сүйөт" деп өзүн басынткан реакция болушу мүмкүн. Кээ бирлер: "Бул эмне деген текебердик? Кудай баарыбызды бирдей сүйөт да" деши мүмкүн. Ушундай реакция болуш. Бул естественно кадимки реакция. Албетте Кудай баарыбызды бирдей сүйөт. Бирок элчи жакан ал башкача ойлоптур. Ал айтпаптыр эч убакта: "Кудай мени силерге караганда көбүрөөк сүйөт" деп айткан эмес. Бирок ал башкача формада айткан. Исанын сүйгөн шакирти деп. Исанын сүйгөн шакирти деп. Биз жаккандын жакшы кабарын жана анын каттарын окудук. Ал аягында ошентип көп жолу жазат. Элчи Петр кызганып, эмнеге тиги Исанын төшүнө башын жөлөп жатып атат, мен жатмакмын деп кызганып. Ушинткенде Исага айткан: "Сенин аны менен эмне ишиң бар? Сен мени ээрчи". Башкача айтканда, сен өзүңдү башкалардан салыштырба. Сен өзүңдү башкаларга салыштырып, өзүңдүн баалуулугуңду басынтпа, түшүрбө. Же тескерисинче аябай көтөрүүбө. Кудай кандай бааласа, ошондой баалуулугуңду сактай бил. Ошондой айткан Петрга. Бирок кандай деп ойлойсуздар? Кудай кимди көбүрөөк сүйөт? Жүрөгүнүн ачылышына карата. Кудайды ким көбүрөөк сүйсө, Кудай ошону көбүрөөк сүйөт. Элчи Петр деле Исанын төшүнө башын жөлөгөнү жакын келсе, Иса эч убакта: "Кет жанымдан, Петр. Мен жаканды жакшы көрөм, сага караганда" демек эмес. Бул жакандын тандоосу болду. Ал Кудайды сүйдү, анын сөзүн сүйдү жана ага аябай жакын болгусу келди. Эркелеп анын жанына жакын жүргүсү келди. Мына ошондуктан мен жеке ушундай тыянакка келдим да. Биз билебиз, Кудай баарын бирдей сүйөт. Бирок эмне үчүн ыйык жазууда жазылып атат сүйгөн шакирт деп? Эмне үчүн Даниэль жөнүндө сен эң сүйүктүү адамсың деп айтылып атат? Мен ушундай тыянакка келдим. Ким Кудайды көбүрөөк сүйсө, Кудай ага отказ кылбайт.
Мен жандан арыраак кет. Баар менен бирдей катарга отур деп айтты. Келе кой дейт экен балам. Келе кой кызым дейт. Амин. Ошондуктан сөзүмдүн жыйынтыгында мени Кудай сүйөт. Мени Кудай сүйөт деп ишенсек, бул ой жанагыдай биздин бүт денебизге, аң сезимибизге таасирин 400 миллиард оң таасирин тийгизип, биздин бүт жашообузга оң таасирин тийгизет. Ошондуктан Кудай Иса Петрга мындай деп атат. Жакан 21:15-те. Алар тамактанып бүтүшкөндөн кийин Иса Шимон Петрден: "Жунус уулу Шимон, сен мени буларга караганда көбүрөөк сүйөсүңбү?" деп сурады. "Ооба Теңир, сени сүйөрүмдү билесиң" деп жооп берди Петр. Ошондо Исага коозуларымды кайтар деди. Эмне деп сурап атат? Сен мени буларга караганда көбүрөөк сүйөсүңбү дейт. Ушул эле суроо менен бир туугандар, Иса бизге кайрылып атат. Сен мени уулум, сен мени кызым башкаларга караганда көбүрөөк сүйөсүңбү? Биздин жообубуз ар кимибиз өзүбүз жооп беребиз. Ооба дейбизби, жок дейбизби, же аракет кылам дейбизби? Ар кимибиздин өзүбүздүн чечимибиз. Кудай сүйүү. Жана ал бизди сүйүү үчүн жараткан. Ал бизди өзү менен жана бирибиз менен өзгөчө сүйүүдө, мамиледе болушубуз үчүн жараткан. Ошондуктан келе ордубуздан туруп Кудайыбызды даңктап жыйынтыктайбыз. Сүйүүнүн Кудайы деген даңктооборго келе баарыбыз колдорубузду көтөрүп. Сүйүүнүн Кудайы жашоодо биз менен дайым. Бир үй бүлө болдук биз Теңирде. Дүйнө көрсүн тынчтык сүйүү бизден. Жүрөктөргө биздин сүйүүнүн оту кирсин. Бер колуңду дүйнө жүзү көрсүн. Ыйсанын улуу сүйүүсүн. Биз Ыйсада бир үй бүлө. Анын сүйүүсү жүрөктө. Биримдикте бололу, биз сүйүүгө тололу. Биз Ыйсада бир үй бүлө. Биз Ыйсада бир үй бүлө. Амин.